Достор барыңыздарга ассалому алейкум. Сиздер менен мен кайрадан Нурсултан. Бүгүн биз сиздер менен разгон депозита кылабыз, достор. Бүгүн мен сиздерге топовый стратегияны көрсөтөмүн, достор. Балансыбызды биз разгон кылабыз. Балансыбыз $70 да, и $70 биз X3 же болбосо X5 чейин көтөргөнгө аракеттенебиз, достор. Балансыбызды хотя бы бир $400–500 жеткизишибиз керек болот, достор. Бул биздин стратегиябыз. Башында ушул стратегия менен келдим и менин максатым ушу айткандай эле $500 көтөрүү да. И если провал болуп кала турган болсо, биз по нулям болуп калабыз, достор да. Liquidation болуп калабыз. Ошондуктан биз вообще ошибкасыз торговля кылышыбыз керек болот, достор. И анализибизди четко уровеньден и четко по техническому анализу торговля кылышыбыз керек болот, достор да. Ошондуктан давайте биз баштай берели. Видеороликтин башталышына лайктан басыңыздар, достор. Негизинде трейдингде мен торговля кылып келгеним уже көп жыл болуп калды и көп трейдерлер баштап аткандар аз сумма менен да, мисалы $70, $100 $1000 же болбосо $10.000 чейин көбөйтүп алган дагы учурлар болгон, достор да. Андайлар болот и ошол разгондон себебинен да, достор, потому что кээ бирлер баштап атканда көп торговля кылып салышат и ошол көп торговля кылгандыктан балансын мындай нереально көбөйтүп салышат да. Бирок ошол көп торговля кылган себеби эртеси күнү эле ал счетун, балансын өзү торговля кылып алып эле жок кылып ийет да. Ошондуктан бул разгон депозита одноразовый эле болуш керек сиздерде, достор. Если сиздер реально трейдингди баштайм деп атсаңыздар да, реальный депозит саласыңар дагы и там мисалы $100 500–600 же $1000 чейин көтөрүп ийсеңиздер болот да. Бирок бул рискованный болот и силер рисковать этишиңер керек болот, достор, бардык балансыңар менен да. И конечно же сделкаңарды бардык суммага ачасыңар да. Мисалы мен азыр бул жакта 1 мүнөткө евро японская иена OTS-тен 1 мүнөткө мен сатып аламын, достор. Полный сумма кетти, достор, бул жакта сатып алууга. Бул жерде мен астыңкы уровеньден алып атамын, достор. Бул жакта бизде волна менен түштү, бул жакка толкун менен болуп түштү бул жерге и мынакей жашыл свечалар чыга баштады. И ушул жерден мен сделкамды покупкага уже ача баштадым, достор, потому что в целом бул жакта график үстүгө эле өсүп баратат да, мынакей. Мынакей бул жакта бизде минимумдар бар экен и минимумдарды биз байкап атабыз. Кайсыл жерде примерно болгон да. Мынакей бул жакта болуптур, бул жакта болуптур и мынакей үстүрөктө жабылып атат да биздин графигибиз. И ушул жерден мен полный сумма менен решать эттим, достор да. Жыйынтык чыгарып мен бул жакта сделкамды сатып алууга ачып атам да. Так, сделкабыздын жабылышына 15 эле секунд калды. Көрүп тургандагы деле мындай опасный болуп жабылып атат, достор. Так, 10 секунд. Если бул сделкабыз азыр плюска жабыла турган болсо, биз общий прибыль $134 плюска чыгат экенбиз, достор. Отлично. Мынакей биринчи сделкабызды плюска жаптык. Уже прибыль бар, достор. Уже почти что эки эсе көбөйтүп койдук да. Эми болсо давайте дагы бир жолу, достор, $135 мен башка котировкадан анализ кылып, башка валютный парадан сделка ачам. Итак, экинчи сделкабызды евро швейцарский франк OTS-тен ачамын. $135 бул жерден мен 1 мүнөткө сатып аламын, достор. И смотрите, бизде вроде бы бул жакта мынакей нисходящий тренд болуп атат, да. Волна менен бул жакта бизде графиктер астыга эле түшүп баратат, мынакей, да. Бирок бизде бул жерде мынакей моундай накоплениялар боло баштады, да. График уже астыга кетпей калды, достор. Астыга кетпей калды и бизде мынакей мурдакы окуяны карап көрсөк болот да. Кайсыл жерден график бизде ушундай өсүм жүргүзө баштаган. Мынакей уровень поддержка и уровень поддержкадан бизде мынакей мурда белгилеп кеткен бул жакта. Пробой кылып туруп, ретест кылган и ретесттен график үстүгө кеткен да. И азыр бул жакта графигибиз именно ушул уровеньге келип туруп, бул жакта график резкий подъем болуп айланып атат. Ошондуктан мен бул жакта сделкамды сатып алууга ачтым да. Отлично. Мынакей биздин сделкабызга 10 эле секунд калды и смело айта аламын, бул сделкамды мен плюска жаптым деп да. И балансымды $259 чейин көбөйтүп койдук да. Уже эки эле сделка менен, достор. Көрдүңүздарбы, ушундай разгон кылсаңыздар, эки сделка менен эле $70 силер $259 уже прибыль алып атасыңар да. Көрдүңүздөр, бул нереальный доход, достор. Бул нереальный доход. Если сиздер билбесеңиздер, достор, новичок болсоңуздар, сиздер аз сумма менен баштап көрсөңөр болот, но өзүнчө самостоятельно лучше баштабай эле койгула, достор. Если ушундай торговля кылып үйрөнгүңүздөр келсе, достор, видеороликке лайктан басып, жана ушул менин каналымда толук стратегияларды үйрөнсөңүздөр болот. Видеороликтер толтура күн сайын ушул жакта биз торговля кылып видеороликтеримди, стратегияларымды жүктөп турам да. Трансляциялар күндө болуп турат, көрсөңүздөр болот. И сөзсүз түрүндө, достор, биздин ачык телеграм каналыбызга каталып алыңыздар, достор. Бизде бул жакта эки мал торговля болот. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Сиздер дагы VIP сигналдарга кошулуп алсаңыздар болот и ал жакта анализ кылбай эле ушундай сделкалар менен сиздер дагы ачып чогуу зарабатывать этсеңиздер болот, достор. Ссылкалардын бардыгы видеонун описаниясында болот же комментариянын башында тапсаңыздар болот.
болот. Үчүнчү изилдөө анализим бул евро доллар ОТС болуп жатат. Азыр данный момент бизде бул жерде графигибиз азыр график токтоп калды. Бирок өзү негизинде бул жерде графигибиз восходящий тренд болуп атат. График үстүгө эле өсүп баратат. Көрүп тургандагыдай эле бул жакта бизде скальпинг болуп келген болчу мурда. Мынакей бул жерде волна болуп торговаться эткен. Далее резкий подъем болуп башталды. Көрдүңүздарбы? Бул жерде графикти уже үстүгө түртө баштады да. То есть баасы евро долларда өсүп атат. Азыр болсо бул жакта графигибиз мынакей акырын уже сниженияга айлана баштады. Бул жерде сделкабызды биз сатууга ачышыбыз керек болот достор да. 1 мүнөткө $259 мен бул жерде 1 мүнөткө сата беремин достор. Пока что биз сниженияга ача беришибиз керек болот достор, потому что биздин RSI'ыбыз мынакей астыда индикатор RSI бар. Бул RSI'да бизде мынакей зона перекупленностька чыгыптыр эле бул жакта. Азыр болсо графигибиз түшүп баратат. Көрдүңүздөрбү? Плавный движение болуп астыга түшүп баратат. И бул жакта дагы графигибиз түшүп баратат да. То есть коррекция болуп атат. Бул RSI индикаторду кантип торговля кылыш керек, кантип кошуш керек, мен ушул YouTube каналымда уже видеоролик толтура кылып чыгарганмын. Көрсөңүздөр болот достор. Ушул видеороликтерде RSI'ды кандай подключать этет и кандай торговля кылыш керек, ушул видеороликтерди көрсөңүздөр болот достор. Итак, давайте байкайлы. Сделкабыздын жабылышына бизде дагы 15 эле секунд калды. И көрүп тургандагыдай эле достор, бул жерде азыр бизде уверенный плюска жабылып атат да. Очень опасно, очень эмоционально болуп атат достор, потому что мен азыр полный суммага сделкамды продажага ачтым и бул сделкамды плюска жаптым достор. Отлично. Уже балансымды $70 $497 көбөйтүп койдум достор. Прям хороший результат болду достор. Если мындай санап көрсөк, где-то бир 6-7 эсеге болгону там 3 сделка менен эле достор балансымды ушунчага көбөйтүп койдум достор. Болгону 3 эле точный анализ менен достор, көрдүңүздөрбү? $70 ушунча прибыль кылып койдум достор. Мына ушул трейдинг достор. Трейдингдин жакшы сторонасы ушул, бирок обратно экинчи бети дагы бар, потому что бул жакта көбү өзүнүн эмоциясын кармай албай дальше торговля кылып ийет достор. Ошондуктан если баланс сумма силерге жетиштүү болсо, токтогула, эртеңки күнү торговляңызды улантыңыздар, экинчи күнү келип мындай безэмоционально торговля кылып, өзүңүздөрдүн прибылиңиздарды же акча салган акчаңарды кайра чыгарып алып, дальше ушул акча менен торговляңыздарды улантып кетсеңиздер болот достор. Самое главное, салган акчаңарды кайра чыгарышыңар керек болот достор да. Итак, давайте дагы бир сделка ачамын достор. $497 менде. И бул сумма менен мен азыр дагы бир жолу сделкамды бул жакта ачамын да. Давайте башка котировкага өтөлүчү. Бул жакта уже биз жетишпей калдык. И мынакей ОМР Чайна да, омарский реал, китайский юань. 15 секундтук таймфреймди байкайбыз. 15 секундтук таймфреймде бизде бул жакта восходящий тренд болуп атат. Графигибиз мынакей үстүгө эле өсүп баратат мынакей. Мынакей линияларды коюп койсок болот. Бул жакта бизде сопротивлениялар пробой болгон мынакей. Бул жерде пробой болгон. Далее ретест болуп туруп кайра үстүгө кетти. Бул уровень сопротивления болот үстүнкү. Бул уровень сопротивления бул жактан пробой кылды. И бул уровень сопротивлениябыз поддержка болуп калды. И бул поддержкадан биз сатып алсак болот. Бирок биз кичине күтөлү. Мынакей график көтөрүлүптүр. Обновление кылып атат максимумду. И бул жерде 1 мүнөткө мен дагы бир жолу покупкага ача беремин достор. Анткени тренд сразу көрүнүп атат. Восходящий тренд күчтүү экендигин да. Бул жакта бизде линияларды четко по линия иштеп атат да мынакей. Линиялар толук отрабатывать этип атат бул жактагылар. Мынакей. И ушул линиядан эле мен сатып алып атам. Плюс еще бул жакта мынакей максимумду обновлять этти. Дальше үстүгө тепти. И бул жакта мен продолженияга, уландысууга сделкамды үстүгө ачып атамын достор. Бул мен өзүмдүн жөн эле ачып аткан жокмун достор. Бул технический анализ да. Если силер технический анализди билбесеңер, если опытыңар аз болсо, конечно же, сиздер билбейсиздер кайсыл жерде ачыш керек, кайсыл жерде сатууга ачыш керек да. Ушун сиздер үйрөнсөңүздөр болот достор. Үйрөнүш үчүн бул жакта биз көп торговля кылышыбыз керекпиз. Реальный счет менен да торговля кылышыбыз керекпиз, потому что реальный счет менен торговля кылып атканда настоящий опыттар ушул реальный счеттон келет достор. Ошондуктан торговля кылыңыздар. Балансымды $955 чейин көбөйтүп койдум достор. Плюс-минус где-то бир 120% счетумду көбөйтүп койдум достор. 120 эсеге көбөйтүп койдум достор. Прям нереальный результат болду достор. Бул мындай процент выплаты, мындай процент доходности сиздерге эч ким эч жерде бербейт достор. Банктар дагы бербейт, инвестиция дагы бербейт, только трейдинг достор. Эмнеге трейдинг популярный? Потому что трейдингде биз ушундай тез байысак болот и, конечно же, акчаңыздарды тез жоготуп ийишиңиз мүмкүнсүздөр, если туура эмес торговля кылсаңыздар. Эгерде трейдинг жөнүндө достор сиздер дагы торговля кылып, кандай эрежелерди колдонуш керек, кандай утуш керек
деген стратегияны үйрөнгүңүздөр келсе достор, биздин телеграмыбызга сөзсүз менен катталыңыздар достор. Телеграмда дана бизде 2 маал торговля болуп турат достор. Биздин VIP каналыбызда бул жакта сигналдарды алып турсаңыздар болот достор. Канал ссылкасы ушул эле видеонун описаниясында болот же болбосо комментариянын башында болот астыда. Кошулуңуздар, сурооңуздар болсо жазыңыздар. Сиздер менен мен Нурсултан, эмки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.